Берүүбүздү улантабыз. Бизде дагы да коногубуз бар. Кыргызстанда гуаша массаж боюнча жалгыз адис айымыбыз Динара Акматова эжекебиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Манайыңыз жакшыбы? Бул массаждын түрү боюнча сиз жалгыз адис экенсиз. Бул эмне болгон массаж? Эмнелерге пайдалуу? Бул гуаша деген Кытайдын байыркы Кытайдын массажы. Гуаша деген которсо, гуа деген кыруу, ша деген жаман энергияны чыгаруу. Бул адамдын организминдеги терс энергияларды чыгарып, адам настроениясы көтөрүлүп, жакшы маанайда болот ошол массажды алгандан кийин. Сиз бир кытайлык адистерден үйрөндүңүзбү же кандай болду? Бул жакка кытайлар келип окуткан. Алар 25 адамды чогултуп туруп бесплатно эле окутушкан. Ошондо мен жалгыз диплом алып, жалгыз өздөштүрүп кеттим да. Бул бетке жасаган массаж 36 түрлүү жумушту колду беттен албай туруп жасаш керек. Аркага, анан курсакка жасаган массажды бул 3 тең эле 1 саат мөөнөттө жасалат. Анан 10-15 жылга жашарта турган абдан жакшы уникалдуу массаж. Мен 10 жылга жашарым келип атат, 18ге барым келип атат. 10 жылдан кийин жасатам да. Азыр жакшы элесиң дейинби? Жакшы, бул кырып жаман энергияны чыгарат деп атпайсызбы? Мисалы үчүн кантип кырасыз, эмне менен кырасыз? Эң биринчи жакшы майлардан колдонобуз, эфирный масло, оливковое же розовый масло деген. 20 мүнөт кол менен жасалат, 20 мүнөт буйволдун мүйүзү пластина, из рога буйвола, аны менен кырабыз, анан кайра 20 мүнөт кол менен жасалат. Буйволдун мүйүзү менен жасалат да. Бул жаман энергия бизден кеткенин кантип байкайбыз? Бул аркага жасаган массажда биринчи 20 мүнөт кол менен массажды укалап алгандан кийин мүйүз менен кырабыз. Ошол моментте подкожное кровоизлияние, өлгөн кандар, арам кандар бери чыгат. Ошондой аркага сүрөт чыгып калат. Ал массаж бүткөндөн кийин адам аябай сергип, үстүнөн бир көп жүк чыгып калгандай сезет да, жеңилдеп, абдан жакшы сезет. Ошол аркасында сүрөт бир эле күндө же 2 күндө өчүп калса, бул абдан дени сак дегенди билдирет. Эгерде сүрөт 2 күн, 3 күн же 1 жума жүрсө, адам организминде абдан көп шлак, токсин, кереги жок заттар, уулуу заттардын көп экендиги билинет. Ооруйт болуш керек. Эми ал аябай катуу болючий эмени вызывать этет. Жок, андай эмес. Колдун гана билек менен гана иштейт. Бирок адамга өтө катуу ооруйт, бирок совсем сылаган эмес да. Ошондой жасалат, ыкма менен жасалат. Аябай кызык, мен баргым келип атат. Ошо баргысы келген көрүүчүлөрүбүз да ушундай сизди каяктан табабыз деп айтса керек. Кантип сизди каяктан табабыз? Мен болсом Московская Шопоклада иштейм. Московская Шопоклада Агемир деген базардын ичинде да. Базардын ичинде иштейсиз. Фейсбуктан балким тапсак болот сизди. Эгерде кимде ким таба албаса, Динара Акматова десек табабыз, сөзсүз түрдө. Жакшы. Канчадан канчага чейин иштейсиз? Эртең менен 8ден кечки 8ге чейин иштейм, бирок мен кардарларым абдан көп. Жазылыш керек. Жазуу менен гана кабыл алам. Эжеке, ушундайдын баасы канча болот, массаждын баасы? Бул массаж өзү 1000 сомдон турат. Бирок азыркы биздин экономикабыздын кризиске учурап жаткандыгына байланыштуу баасын 600 сомдон жасап жатам. Ар бир массажым 1 саатка созулат. Айтсаңыз, бул жакка кылабыз деп атпайсызбы? Ошол эле остеохондроз деген оорулар бар го, аябайчы туздар бул жерде бар деп, анан көпчүлүк адамдар, мисалы менин туугандарым арасында деле бар, массаждарга барышат, анан балки баары бир пайдасы жок да, анан баягы банкалар бар эмеспи? Кытайлык медицина ошондойлорго барышат, бирок пайдасы мындай кез менен кылып туруш керек да баары бир. Сизге барсак, мисалы ошондойду такыр эле кетирип койгонго баягы убада бере аласызбы дейм да? Бирок бул мындай да. Улам-улам болуш керек. Массаж деген, массаж эмне себептен жасалат? Эң биринчи кан айлануусун жакшыртылат. Микроциркуляция крови жакшырылат. Лимфа системанын отток приток лимфа жакшырылат. Самое главное, бул массажда иммунитет көтөрүлөт, экинчиден тазаланат организм, үчүнчүдөн дарыланат, төртүнчүдөн регуляция болот. Энергия ин менен, яңгы ысык менен суук теңделет. Анан диагноз көрүнөт да. УЗИси жок, эч кандай жанагындай
алдоо деген жок. Ар бир адамдын организми природасы өзү көрсөтөт. Кайсыл системасында проблема бар? Дыхательный система, пищеварительный же эндокринный системада. Аны кантип байкайбыз? Ал аркаңызга сүрөт түшөт, ошол сүрөт менен күзгүдөн деле көрөсүңөр. Ошо өзү усикенде көрдүңбү сүрөт. А самое главное, жанакында 400дөн ашык дарты дарылайт, 10-15 жылга жашартат. Бир эле гуаша массаж, 10 массаж классический буттун учунан башка чейинки жасаганга барабар. Же болбосо 35 километр жүгүргөнгө бар да. Аябай узун дистанцияга чуркап келгенге барабар. И анын эффект похудениясы бар. Эжеке, эффект похудения. Ой, жүрөк аябай жакты. Аябай жакшы сөз айттыңыз деп. Эжеке, айтсаңыз, кардарлардын арасында канча жаштагы негизи эле кардарлар барат көбүнчө? Мисал үчүн мен массажым бетке жасаган массаж бул психологическое напряжение кетирет, усталость, утомляемость, нервная система регуляция болот, бет подтяжка болот, эки тоңго агарат. Мисалы апакай болсо деле бетине нур чачырабай турган адамдар болот. А бул гуаша массаждын жардамы менен нуру чачырап, адамдын көздөрү да күйүп, абдан жакшы состоянияда жүрөт. Кулак нугусу, көздүн көрүүсү жана мээнин жакшы иштөөсүнө жакшы жардам берет. Эс тутумду жакшыртат. Ал эми кайсы жаштан баштап алат десе, 14 жаштан өйдө адамдын баары тең алганга болот. Анткени бул массаж адамга абдан жагымдуу, анан ошондой жакшы энергетикасын көтөрөт, же жаман энергияны чыгарат. Бирок 30дан өйдө абдан көп да. Көрөк келет болуш 30дан өйдө, 40тан өйдө бир дагы аял каргысы келбейт. Бир дагы эркек мамасын дагы, келинчегин да батыраак карып кеткенин каалабайт. Ошондуктан азыр 21-кылымда 10 жылга жашарып, жакшынакай болуп жүргөн абдан актуалдуу деп ойлойм. Оңой. Ошо апамды сизге алып барсамбы деп дароо эле ойлоп аткам өзүм. Жакшы. Анан кийин 400 ооруга ушундай дава болот деп атпайсызбы? 400 оорулары бул кандай оорулар? Мисалы үчүн жүрөк кан тамыр оору, сахарный диабет. Мисалы тукумсуздук деген бар, первичный, вторичный бесплодие. Эркектерге же айымдарга? Мисалы үчүн келин төрөбөй койсо эле, келин төрөбөйт экен деп кетирип койгон учур абдан көп. Очень часто эркек балдар дагы тукумсуз болушат. Же болбосо жана улуу сөздө уят жок, спермасынын подвижности жок болот. Ошондой эле бул гуаша массаж менен жана давление өйдө болуп же ылдый болуп жаткан учурда баягы ысык менен суук теңелип, кан тамырларда тазаланат. Анткени суу ичет адам. Ошонун ар бир адам өзүнүн весине жараша 0,3 көбөйтүп. Мисалы 50 кг адам болсо 1,5 литр. 70 кг болсо 2,100 да. 100 кг адам 3 литр суу ичиш керек. Ошонун негизинде сууну гана туура ичкендин негизинде давление өйдө да болбойт, ылдый да болбойт. Даже элементарный изжога болбойт. Ошондой көптөгөн дарттарды пайдалары көп. Жакшы болсо болот. Даже кытайлардын мындай деп айтканы бар. Реанимациядан уже болбойт деп чыгарып койгон адамды дагы бутуна тургузуп койсо болот деген. Мисалы абдан арык тамакты жаман ичкен балдарбы, же кары кишилерби, же инсульт болуп калган адамдарбы, аппарык болгон адамдар гуаша массаждан кийин кадимкидей денелери эт алат. Ошондой. Ушундай эле баягы дароо эле дарыканаларга барбай, же болбосо эле ошо эмканаларга барбай, сиздерге барып көрүш керек экен, пайдасы жакшы эле болот окшойт. Эжеке, айтсаңыз, антицеллюлиттик массаж деген бар эмеспи? Андайлар барбы сиздерде? Антицеллюлиттик массаж. Антицеллюлиттик массаж бар. Ушул күндө биздин эми Кыргызстанда, Бишкекте Гербалаев деген менен ичип арыктаган адам көп, бирок алардын денелери агып калган. Да, просто мышцалары агып, мындай терилеричи шалбырап калган. Шлактар чыгат, бирок баягылар шалбырап калган. Терилери шалбырап калган учурду абдан көп кездештирдим. Бул гуаша массажда курсакка жасайм. Ошо буйволдун мүйүзү менен абдан кырып, жанагы подкожный жырларды бир аз разбивать этип, анан жасалат. Ошондо тери тартылып, мындай тыкыйып арыктайт да. Бедросовый, курсакпы, кайсыл жерине каласа дагы ошол корректирующий коррекция кылам да. Жакшы. Бүгүн эми таанышып алдык сиз менен, аябай сонункен пайдалуу маалыматты айттыңыз. Кийинкилерде барып биздин кесиптештер тартып дагы турса, биздин көрүүчүлөргө көрсөтүп турсак аябай жакшы болот. Мен сиздерге да бир нерсени айтып кетким келип атат. Менин гуаша деген массажым бир жумада бир эле же 2 жолу гана жасалат. Күндө жасалбайт. Курсу минимум 10, максимум 20 жолу жасалат. Жана жогоруда сиз сурагандай, ооруйбу же оорубайбы дегендейчи, кырып жасаганда подкожный жана кровоизлияние болот. Жанакы бул массаж иглоукалывание, точечный, баночный, прижигание деген массаждарды заменяет. Ошондуктан бир гана массаж 10 массажга барабар болгондугуна байланыштуу күндө жасалбайт.
Менин кардарларым жумада бир же эки бир жолу. жумада бир же эки эле жолу, бирок курсу минимум 10, максимум 20 жолу болуш керек. Жакшы экен. жакшы экен. Аябай сонун эжи, сизди Facebook'tan таба алабыз. Москва Шопоков көчөлөрүнүн кесилишинде дагы таба алабыз, Эртең менки 8-ден кечки 8ге чейин. Эмне деген имарат деп? Ак Эмир деген Ак Эмир деген. ичинде болот. Базардын ичинде. Сизге чоң рахмат, Динара эжеке. Рахмат келип бергениңизге, аябай сонун кызыктуу маалымат менен бөлүштүңүз. Жылайм эле ушул массажыңыз чындап эле ден соолуктарга кам көрө турган болсо, бардык биздин мекендештерибиз сиздерге барат, айыксын. Мекендештер, сиздерге ден соолук каалайбыз, сиздин өзүңүзгө да ден соолук каалайбыз. Келип жагымдуу ушундай сонун маалыматыңыз менен бөлүшкөнүңүз үчүн рахмат. Чоң рахмат. Намазкар. Сизге барабыз буюрса. Рахмат. Рахмат.